Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер, урматтуу угуучулар. Бүгүнкү биздин лекциябыз кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы деп аталган сабакка байланыштуу болот. Лекциянын темасы кыргыз мамлекеттүүлүгүнө 2200 жыл. Бул теманы, бул маселени төмөнкүдөй 3 суроонун айланасында карайбыз. Башкача айтканда, лекциянын планы төмөндөгүдөй. Биринчиси бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын негиздөө, далилдөө, ошонун айланасындагы дискуссиялар. Экинчи суроо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрү жана тарыхый этаптары. Анан акыркы сурообуз байыркы кыргыз мамлекети деп аталат. Мына ушул 3 суроонун айланасында сөз кылабыз, талкуу жүргүзөбүз. Бул тема боюнча дегеле кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн деген сабактан колдонуучу адабияттарды жазып алсаңар болот. Эми албетте кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы жөнүндө сөз болгондо бул негизинен кыргыз элинин, Кыргызстандагы саясий окуялар, кыргыз элинин саясий тарыхы, ошол мамлекеттүүлүгүнүн байыркы мезгилден калыптанып, азыркы күнгө чейин өсүп өнүгүп келгендиги жөнүндөгү адабияттарды карасаңар болот. Жалпы жогорку окуу жайлары үчүн чыккан окуу китептери бар. Ал көп авторлор окуу китептерин чыгарышты. Эми азыр негизинен жогорку окуу жайында Осмонов менен Асанкановдун окуу китептерин пайдаланып атышат. Мына ошол окуу китептерин колдонушуңар керек. Андан башка дагы башка авторлордун дагы окуу китептери бар. Мисалы үчүн Тынчтыкбек Чоротегин, Кыяс Молдокасымов, Токторбек Өмүрбеков жана башкалардын, Бактыгулов, Жунушалиев. Мына ушул авторлордун китептерин дагы карап, өзүңөргө тийиштүү, керектүү маалыматтарды алсаңар болот. Ал эми кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхына арналган атайын адабияттар жөнүндө сөз кыла турган болсок, мындай адабияттар эгемендүүлүк жылдарында 2003 жылы биз билебиз, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы деп жарыяланып, Бириккен Улуттар уюму тарабынан. Ошол мезгилдеги эгемен Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин жарлыгы чыгып атайын 2002 жылы август айында. Ошонун негизинде биз 2003 жылы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгилегенбиз. Ошол мааракени, саясий, тарыхый, маданий, илимий окуяны белгилеп өткөргөнбүз. Ошого байланыштуу кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхына арналган бир топ эмгектер чыккан, анан кийинки мезгилде дагы уланып келе жатат. Эми жалпы ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы жөнүндөгү адабияттарга кайрыла турган болсок, 2002 жылы ошол мезгилдеги президент Акаевдин элдик эпос Манас жана кыргыз мамлекеттүүлүгү деген көлөмдүү китеби чыккан. Ошону карасаңар болот. Анан бир топ ошол жылдары илимий конференциялар болгондо, республикалык деңгээлде, эл аралык деңгээлде. Мына ошол конференциялардын материалдары жыйнак болуп чыккан. Ошол жыйнактарды карасаңар болот. Мен ошолдой жыйнактын бирөөсүн силерге көрсөтүп коеюн. Мына бул жерде диалог цивилизации деген жыйнак чыккан. 2003 жылы 3 китеп, 3 томдук болуп чыккан. Мына ушул диалог цивилизации деген жыйнакты карасаңар болот да. Ушул жерде кыргыз мамлекеттүүлүгүнө, анын 2200 жылдыгы, тарыхый этаптары, негизги маселелер жөнүндө бир топ жаңы ой пикирлерди, көз караштарды, илимий версиялар менен тааныша аласыңар. Андан башка сөзсүз түрдө кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө сөз болгондо, албетте тарыхый картина, тарыхый булактардын негизинде калыптанат. Жөнүндө сөз болгондо, Источниковедение Кыргызстана деген 1996 жылы Бишкек шаарынан чыккан жыйнак бар. Мына ошол китепти пайдалансаңар болот. Манас Түрк университетинин илим поздору тарабынан 2001-2002 жылдары
Кыргызстандын булактары, Кыргызстандын тарыхый, Кыргызстандын жана кыргыздардын тарыхый булактары деген жыйнак чыккан. Мына ошол жыйнакты пайдалансаңар болот. Анан башка илимий монографиялар. Илимий монографиялардан, мисалы үчүн мен өзүбүздүн китепти дагы сунуш кылып коеюн. Мына ошол Маракеге байланыштуу биздин авторлукта Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхынын барактары деген мындай монография чыккан. Бул монография Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын байыркы мезгилден биздин заманга чейинки 3-кылымдан монгол чапкынына чейинки доорду камтыйт. Мына ушул монографияны дагы пайдаланып колдонсоңор болот. Анан Кыргыз славян университетин билесиңер, КРСУ, Кыргыз Россия славян университети. Мына ушул университеттин илимпоздору тарабынан дагы 2004 жылы проблемы истории государства и культуры деген мындай жыйнак чыккан. Ушул жыйнактан Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө, анан бүгүнкү биздин карай турган темага, маселелерге байланыштуу бир топ жакшы ой пикирлерди илимпоздордун көз караштары менен тааныша аласыңар да. Кытай элдик республикасында Макелек Өмүрбай деген илимпоз бар, тилчи филолог. Ошол 2016 жылы, ошол тарых жылына байланыштуу кыргыз тилинде биздин алфавитте Кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда деген китебин, монографиясын чыгарган. Мына ушул монография менен дагы мүмкүнчүлүгүңөр болсо таанышып койсоңор болот. Бул жерде эми тиги бийлик, мансап титулдары, анан кыргыздын башкаруучулары жөнүндө маалыматтар берилген. Бир гана көңүл бура турган нерсе, эми Макелек Өмүрбай албетте ал тарыхчы эмес, бирок тарых боюнча ушундай китепти жазган. Бул жерде бир топ маселелер, маалыматтар мындай так болбой калган да. Ошондуктан бул китеп менен таанышканыңарда ошол учурга, ошол моментке көңүл бурушуңар керек. Анан башка ошол Кыргыз мамлекетинин тарыхына байланышкан маселелер, анын этаптары, доорлору боюнча дагы көп монографиялар, адабияттар, жыйнактар чыккан. Алар менен ошол кайсыл бир китепти алып пайдалана турган болсоңор, автор тарабынан ошол китептин аягында сөзсүз түрдө эмне, кандай адабияттарды колдонгондугун, адабияттардын тизмесин берет да. Ошолор менен таанышып, өзүңөрдүн билимиңерди кеңейте берсеңер болот. Китепкананын дагы китептер, адабияттар менен дагы тааныш болуп турушуңар керек. Эми лекцияга келе турган болсок, биз билебиз, Кыргыз эли Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин катарына кирет. Бул пикирди ошол Кыргызстандын, Кыргыз элинин тарыхын, тарыхый булактарга таянып, аябай терең, кенен, көп жыл изилдеген белгилүү кыргыз таануучу, чыгыш таануучу, түрколог, илимпоз, аалым академик Василий Владимирович Бартальд айтканда, бул тарыхый чындык. Кыргыз эли чындап эле Борбордук Азиядагы элдердин эң байыркыларынын бири болуп саналат. Азыркы күнгө чейин башка бир мындай жазма тарыхый булактарда мындай бир маалымат чыга элек да. Кайсыл бир эл кыргыздардан дагы мындай мурдараак, байыркы доордо жашагандыгы жөнүндө маалымат жок. Эми кыргыз эли Борбордук Азиядагы эң байыркы эл эле болбостон, ал ошол доордо эле өзүнүн мамлекеттүүлүгүн түзгөн. Эгерде кыргыз этноними Кытай жазма тарыхый булактарында биздин заманга чейинки 201 жылы эскерилсе, байыркы Кытайдын белгилүү тарыхчысы, Кытай тарыхынын атасы деп эсептелинген Сыматсяндын Шидзи деген эмгегинде биринчи жолу кыргыз этноними эскерилип атат да. Мына ошол эле мезгилде акыркы изилдөөлөргө негизинде биздин илимпоздор, кыргыз таануучулар,
Қытай елдік республикасындағы илимпоздор, тарыхчылар, қырғыз илимпоздору ошол жерде жашап иштеп аткан. Ошолор менен биргеликте ошол эле мезгилде кыргыздарда, байыркы кыргыздарда мамлекеттүүлүк болгондугу жөнүндөгү өздөрүнүн илимий жыйынтыгын, илимий тыянагын чыгарышты да, чыгарышты. Эми бул мындай тыянак кыргыз мамлекеттүүлүгү байыркы мезгилде эле кыргыздардын мамлекеттүүлүгү байыркы доордо эле болгондугу, ал өсүп өнүгүп, анан улуу кыргыз дөөлөтү түзүлүп келгендиги жөнүндө эгемендүүлүк жылдарында гана айтылып, ошол ой пикир, илимий ой пикир ачык айтылып жазыла баштады да. Ал эми анда мурунку доордо, совет доорунда, советтик тарыхнамада революцияга чейинки мезгилде кыргыздардын мамлекеттүүлүгү болгондугу жөнүндө эч кандай сөз болгон эмес. Тарыхый фактылар, тарыхый булактык маалыматтар, документтер ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, улуу кыргыз дөөлөтүнүн болгондугу жөнүндө маалымат берип турса дагы, мына академик Барталь ошого таянып айтып атпайбы? Бирок бул тарыхый фактыларга бери дегенде мындай көңүл бурулуп маани берилген эмес. Расмий тарых илими тарабынан. Анан советтик тарыхнамада, совет мезгилинде ушундай тезис, концепция кабыл алынып үстөмдүк кылып келген да. Улуттук мамлекеттүүлүгүн совет мезгилинде гана түзө алды. Башкача айтканда, совет бийлиги, совет өлкөсү гана мурда артта калып, өнүгүүсү төмөн болгон кыргыз элине совет бийлиги гана алардын улуттук мамлекеттүүлүгүн түзүп берди деген тезис үстөмдүк кылып келген да. 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялык областы түзүлгөн. Мына кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын мына ошол мезгилден баштап окуп үйрөнүп келгенбиз. Бул албетте кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы жөнүндөгү тарыхый чындыкты, тарыхый фактыларды көз көрүнө идеологиянын айынан, идеологиянын кысымынан бурмалоо болгон да. Мына ошол авал эгемендүүлүктү алгандан кийин биз өзүбүздүн тарыхыбызды жогору жакты карап, Москва тарапты карап мындай чочулабастан эркин жаза баштаган мүмкүнчүлүк келгенден кийин, коомду демократиялаштыруу башталгандан кийин биз өзүбүздүн тарыхыбызды, анын актай барактарын, бурмаланган жерлерин тарыхый фактыларга таянып, чындыкты жаза баштадык да. Бул багытта көп ийгиликтерге жетиштик. Ошонун ичинде кыргыздардын саясий тарыхы же болбосо кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы жөнүндөгү тарыхый фактылардагы калыбына келтирип, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн дагы чыныгы тарыхы жазыла баштады. Мына ошол мезгилден баштап биз эми тагыраак айтканда өткөн кылымдын 90-жылдарынын ортолорунан баштап кыргыз мамлекеттүүлүгү байыркы мезгилде эле биздин байыркы ата бабаларыбыз өздөрүнүн кандайдыр бир формада өздөрүнүн мамлекеттүүлүгүн түзгөндүгү жөнүндө, анын жашы 22 кылымдан ашык мезгилди камтый тургандыгы жөнүндө жазып, илимий конференциялар өтүп, анан ошонун негизинде 2002 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаевдин жарлыгы чыгып, ал декабрь айында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын жыйынында кабыл алынып, 2003 жыл Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы деп жарыяланып, анан Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жашы, тарыхы 2200 жылдан ашык мезгилди камтыйт деген илимий тыянак чыгарылган да. Бирок бардык эле илимпоздор, башка өлкөлөрдүн илимпоздору бул илимий тыянакты, илимий көз карашты кабыл алып, ушул туура деп баары эле колдоп кеткен жок. Бул пикирге каршы чыккан илимий оппоненттер дагы чыкты. Алар азыркы күндө деле бар. Алардын пикири боюнча алар ушундай позицияда турушат да. 2200 жыл болсо, анда эмне үчүн бул мезгилге чейин ал жөнүндө
айтылған жоқ, ал мәселе қойылған жоқ деген мындай доомат. Екіншісі, егерде қырғыз мамлекеттүүлүгү ушунчалык көп мезгилди, 22 кылымдан ашык мезгилди камтыса, ушул аралыкта өсүп өнүгүп келген болсо, эмне үчүн кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн азыркы абалы, экономикалык абалы мындай башка өлкөлөргө салыштырмалуу төмөнүрөөк турат деген пикир. Үчүнчүсү, бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы эч кандай мындай булактык материалдар, булактык маалыматтар, фактылар, документтер менен тастыкталбай эле айтылган кыргыз илимпоздорунун, кыргыздардын бул мындай мифи, жомогу деген пикирлерди айтып, ушундай позицияда турушат да. Анда илимпоздор азыркы күндө дагы бар. Эми албетте мына ушундай көз караштарга жооп берип, анан кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жыл болгондугун илимий негизде далилдеп, тастыктап, илим чөйрөсүн, академиялык чөйрөнү ынандыруу керек да. Биздин илимпоздор эмнеге таянып, ошол 2021 кылымдын башында, алгачкы жылдарында, өткөн кылымдын аягында кайсыл тарыхый маалыматтарга таянып, илимий негиздеп, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жашы 22 кылымдан ашык деген тыянакты чыгарышты да. Мына ошол жөнүндө ошого токтолобуз. Биринчи, эмне үчүн ушул санды алдык? 2200 жыл, мисалы үчүн 2500 эмес, же 2000 эмес, же болбосо мына улуу кыргыз дөөлөтүнөн баштаган мезгилди камтып, тияктан 1100, 1200 ушундай санды цифраны алган жокпуз да. Бул цифранын кабыл алынышы ошол эле Сматсяндын маалыматына байланыштуу. Бизге белгилүү, байыркы Кытай тарыхчысы Сматсян өзүнүн Шици деген эмгегинде кыргыздар жөнүндө, кыргыз этносы, этноними жөнүндө эң алгачкы маалыматты берген. Бул жазма тарыхый булактардагы кыргыз этнониминин эң алгачкы эскерилиши болгон. Советтик тарыхнамада дагы ошондой окуп үйрөнүп келгенбиз, бирок ал мезгилде мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз болгон эмес. Мына ошол эле мезгилде эми жаңы илимий пикир, концепция иштелип чыгып, кыргыз этноними эскерилген мезгилде кыргыздар өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө кандайдыр бир формада, ал эми бизге белгисиз, бул албетте мындай баштапкы протогосударство деп коет го, ошондой формадагы, жөнөкөй формадагы көчмөндүүлүк негизде пайда болгон кандайдыр бир саясий түзүмү, мамлекеттүүлүгү болгон деген жыйынтыкка келгенбиз да. Анан ал жерде мындай деп айтылган да, Сматсянда бир абзац, ал жерде ушундай деп айтылат. Кийинчерээк Моде Шанюй хуннулардын башкаруучусу, дүйнөлүк тарыхтагы эң алгачкы көчмөндөр империясын түзгөн хуннулардын ошол алгачкы башкаруучусу Моде Шанюй түндүк батышта 5 ээликти басып алды деп айтылат да. Анан ошол ээликтердин аталыштары келтирилет. Хунью, Кюше же Цюше деп жазат. Хунью, Кюше, Динлин, Гегунь, Синли. Ошолордун ичиндеги Гегунь деген Кытай транскрипциясында берилген этникалык аталыш бул кыргыз деген этнонимди бергендигин лингвисттер, тарыхчылар, түрколог, синолог, чыгыш таануучулар далилдеген. Бул эми илимде аксиома, ал эч кандай мындай талаш тартыш чыкпаш керек, бул жөнүндө күмөн санабаш керек. Мына анан айтат, анан дейт сановниктер Моде Шанюйдун бийлигин таанып, аны акылман деп таанышты деп. Мына ушул эле абзац. Анан ушул абзац
маалыматка таянып биздин илимпоздор, Кытай илимпоздору, Кытайдагы кыргыз илимпоздору, мисалы үчүн ошол эле Макалек Өмүрбай, Мамбет Турду Мамбет Акуу жана башка илимпоздор менен биргеликте дагы тактап, талдап, изилдеп, тилдик өзгөчөлүктөрдү эске алып, анан ушул жердеги ээлик, бул эми Сматсандын маалыматтарын эң биринчи жолу орус тилине Никита Бичурин деген ал монах болгон, ошондой орус чыгыш таануучусу, отец Иакинс деп дагы деген аты, монахтык аты, улуту чуваш, Кытайга барып көп жыл жашап, Кытай тилин үйрөнүп, ошол жердеги маалыматтарды жыйнап, анан орус тилине которуп өткөн 19-кылымдын ортосунда ошол маалыматтарды жыйнак кылып абдан баалуу китепти чыгарганда, орусча ал китеп ушундай деп аталат: Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена деген, булактык мааниде алганда биздин кыргыздардын тарыхы үчүн абдан баалуу эмгекте, азыркы күнгө чейин өзүнүн баалуулугун, актуалдуулугун жогото элек ал китеп. Кийин анан Совет мезгилинде 50-жылдары кайрадан басылып чыкты. Мына ушул Бичурин биринчи жолу ушул маалыматты орус тилине которгон. Анан которгондо ал ошол иероглифти ээлик деп которгон да, орусча владение. Жанагы бешөөнү ээлик деп айтып атат. Ал эми эгемендүүлүк жылдарында мына ошол мезгилдеги эле мамлекеттүүлүк болгондугу жөнүндөгү пикирге ошол эле маалыматты кайрадан тактап окуп, ошол Кытай иероглифи ээлик деген эле эмес, мамлекет, падышачылык деген дагы маанини бере тургандыгын, ошондой которсо дагы боло тургандыгын ошол Кытай аалымдары менен биргеликте тактап, изилдеп, ошондой жыйынтыкка келишти. Демек, ээлик деген сөздү мамлекеттүүлүк, падышачылык деп которсок дагы болот. Биздин заманга чейинки 3-кылымдын аягында 5 мамлекет же 5 падышачылык, анын ичинде Гегуин кыргыз падышачылыгы болгондугу эскерилип атат. Бул бир негиз, бир фактор, ошол илимпоздор таянган. Экинчиси, сановник деген термин ошол жерде колдонгон. Сматсан айтып атпайбы? Котормодо ошондой которулуп атат да. Анан сановниктер Модешанюйдун бийлигине баш ийип, аны акылман деп таанышты деп. Сановник деген термин азыркы тил менен айтканда бул чиновник. Ал эми чиновниктер болсо, чиновник деген термин бул мамлекеттик кызматкерлерге гана карата пайдалана турган термин да. Мына негизги таяныштар, негиз болгон маалымат, булактык маалыматтар ушулга таянган. Анан дагы бир мындай кыйыр жыйынтык чыгара турган, ошол күчтүү империяны түзгөн Модешанюй атайы жүрүш жасап, ушул мамлекеттерди, ээликтерди, падышачылыктарды басып алып аткандыгы жөнүндө дагы ошол фактынын өзү дагы кыргыздарда жана башка төрт элдик менен бирге кандайдыр бир саясий түзүлүш, мамлекеттүүлүк болгондугун жөнүндө жыйынтык чыгарууга негиз боло алат. Анан атайын ушул окуяга мына Кытай тарыхчыларынын көңүл буруп, ушул жөнүндө жазып маани бергендиги дагы белгилүү деңгээлде ошол учурда кыргыздарда мамлекеттүүлүк, кандайдыр формадагы мамлекеттүүлүк болгондугу жөнүндө кабар берет да. Мына ушул факторлорго таянып, демек биздин илимпоздор кыргыздарда байыркы мезгилде эле, кыргыз этноним эскерилген мезгилде эле мамлекеттүүлүк болгондугу жөнүндө тыянак чыгарууга мүмкүнчүлүк берди. Эми албетте кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн байыркы мезгилдеги тарыхы жөнүндө сөз болгондо маалыматтар, булактык маалыматтар өтө аз, үстүртөн, үзүл кесил
кесел мындай кеңири берген маалыматтар жок. Булар негизинен албетте Кытай жазма тарыхый булактарында, бирок ошого карабастан ушул маалыматтар кыска, үстүртөн, үзүл кесил берилсе дагы бул маалыматтар Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, деги эле кыргыздардын байыркы тарыхы жөнүндө тарыхый картинаны калыбына келтирүүдө абдан чоң ролду ойнойт. Анан Кыргыз мамлекетинин тарыхын изилдөөдө байыркы мезгилди изилдөө азыркы эң негизги дагы бир жаңы маалыматтарды табуу же тактоо азыркы учурдагы кыргыз илимпоздорунун, кыргыз таануучулардын алдында турган чоң милдеттердин, максаттардын бири болуп эсептелинет да. Эми кечирип кой. Бир 40 коесуң, токтоп турчу, мен телефонумду карап коеюн. Мына ошентип жыйынтыктап айтканда, тиги карама-каршы пикирде турган оппозициялык көз караштагы илимпоздордун айткандарына карабастан, ушул жогоруда биздин илимпоздор таянган факторлордун негизинде биз Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө 2200 жыл болду, 22 кылымдан ашык мезгилден бери биздин элибиз мамлекеттүүлүккө ээ деген тыянакты чыгара алсак болот да. Эми экинчи маселе ушул Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрү, анан тарыхый этаптары. Биздин ата-бабаларыбыз албетте көчмөн эл болушкан, көчмөндүүлүк турмушта жашаган, көчмөндүүлүк турмуш кечеги Совет дооруна чейин уланган, өзү көчмөндүүлүккө мүнөздүү болгон нерсе аны мындай консервативдүүлүгүнүн өтө бекем сакталгандыгы да. Көп кылымдар, бир нече кылымдар, 1000 жылдыктарга чейин көчмөн коомдогу социалдык, экономикалык мамилелер мындай өзгөрүүгө дуушар болгон эмес да. Кыргыздар да ошол көчмөн турмушта жашап, анан Совет доорунда 30-жылдарда отурукташтыруу саясаты жүрүп, биздин элибиз отурукташууга, отурукташкан маданиятка, отурукташкан маданият менен интеграцияланып, ошондой азыр эми комплекстүү чарба жүргүзүп, жашап, өнүгүп келатабыз да. Демек, Кыргыз мамлекеттүүлүгү, байыркы мезгилдеги Кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө сөз болгондо, биз ушул нерсени эске тутушубуз керек. Биздин мамлекеттүүлүгүбүз көчмөндүүлүк негизде жаралган. Азыркы учурдагы мамлекеттүүлүккө ал байыркы мезгилдеги мамлекеттүүлүктү салыштырбашыбыз керек. Анын өзгөчөлүктөрү болгон албетте, ички түзүлүшүндө, жалпы ички тышкы саясатында. Анан мына ушул биздин ата-бабаларыбыздын жашоо образына байланыштуу мамлекеттүүлүктүн дагы өзгөчөлүгү бар да, өзгөчөлүгү бар. Бул биринчи өзгөчөлүгү аймактык журт которуу фактысы, миграция. Демек, биздин ата-бабалар көчмөн эл, Борбордук Азиянын кең мейкиндигинде мындай көчүп жүрүшкөндө бир жерде туруктуу жашаган эмес. Демек, азыркы күнгө чейин мындай башка бир аймактарга жыл бастан туруктуу өнүгүп келген эмес. Мына демек, биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн өзгөчөлүгү жөнүндө сөз болгондо, биринчи ушул аймактык журт которуу фактысын, миграциялык фактыны айтышыбыз керек да. Эми бул өзгөчөлүктү, бул көрүнүштү мындай уникалдуу кыргыздарга гана мүнөздүү көрүнүш деп айтканга болбойт. Башка элдерде деле мындай көрүнүштөр болгон. Мисалы үчүн, Туркия мамлекетин ала турган болсок, алар деле бир мезгилде Селжук уруулары ушул жактан кетип, алдыңкы Азияга миграция болуп, ошол жерди ээлеп, анан кийин акырындап Византия мамлекетин басып алып, анан Осман империясын түзүп, азыркы мезгилге чейин мына Туркия мамлекети өнүгүп келатат да. Башка элдерге деле мындай көрүнүштөр мүнөздүү. Экинчи өзгөчөлүгү бул мына ошол 22 кылымды, же болбосо 22 кылымдан ашык
мезгилде камтыган кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өсүп өнүгүү тарыхы үзгүлтүксүз процесс, үзгүлтүксүз жараян болгон эмес. Тарыхый булактар маалымда тургандай, байыркы мезгилде кыргыздардын мамлекеттүүлүгү, падышачылыгы, ээлиги болгон. Анан алар өздөрүнүн өз алдынчалыгын жоготуп, күчтүү, кудуреттүү Хунну империясынын курамына кирип, аларга баш ийип калган. Анан Хунну мамлекетинде ич-ара бийлик талашуу согуштары жүргөндө, ошол абалдан пайдаланып, кыргыздар биздин заманга чейинки 56-49 жылдары өз алдынча көз карандысыз мамлекет болуп калышкан. Бирок кайрадан Чижичишани тарабынан биздин мамлекетибиз кайрадан баш ийдирилген. Анан биздин эранын чегине келгенде, биздин кылымдын 1-миң жылдыгынын 1-жарымында кыргыздар жөнүндө, алардын мамлекеттүүлүгү жөнүндө жазма тарыхый булактарда мындай маалыматтар дээрлик кездешпейт, бирок кыска болсо дагы маалыматтар бар. Мисалы үчүн мындай деген маалымат кездешет. Ошол эле Кытай жазма булактарында кыргыздар Кара шаардын түндүгүндө Актоонун жанында жашашат. Алар малдын артынан жүрүшөт. 30 миңге жакын мыкты аскерди коюуга кое алышат деген маалымат бар. Бул маалымат дагы кыргыздардын тарыхы жөнүндө мындай баалуу маалымат. Бирок саясий тарыхы, алардын мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы жөнүндө тилекке каршы маалыматтар жолукпайт. Бул албетте изилдөөчүлөрдүн алдында турган милдетте ушул маселени изилдей турган. Анан 6-кылымга келгенде кыргыздар Түштүк Сибирде Енесайда белгилүү. Ал жерде кыргыздар өздөрүнүн ошол жердеги элдердин ичинде эң биринчи болуп күчтүү мамлекетин түзгөн. Барсбек Каган белгилүү, өздөрүнүн жазуусун түзүшкөн. Анан 9-кылымга келгенде улуу каганат, улуу дөөлөттү түзүшүп, Борбордук Азиянын кең мейкиндигин басып алышкан. Бирок ал мамлекеттүүлүк кыска мөөнөттө өкүм сүрүп, 80 жылдан ашыгыраак. Анан кайрадан саясий бытырандычылык башталып, монголдор келгенде 13-кылымдын башында майда кыргыз князьдыктары Монгол империясына өздөрүнүн тиги күчүн салыштырып, эске алышып, кыргыздардын да өз алдынча мамлекети жок болду деген пикирде турат да илимпоздор. Бирок 1273 жылдан 93 жылга чейин кайрадан эле кыргыздар жана Монгол империясында ич-чара бытырандычылык, бийлик талашуу башталганда кайрадан көз карандысыздыкка ээ болушуп, анан абал оңолгондон кийин монголдор Хубилай 1293 жылы кайрадан кыргыздарга аскер жөнөтүп, кайрадан кыргыздарды баш ийдирген да. Анан ошол мезгилден баштап 20-кылымдын башына Совет мезгилине чейин кыргыздарда өз алдынча мындай туруктуу өкүм сүргөн, борборлошкон, күчтүү мамлекет болгон эмес. Кыргыздар көп учурда башка коңшу өздөрүнүн күчтүү элдердин мамлекеттеринин курамында болуп калышкан. Мына Монгол империясы, кийин Моголстан, Кокон хандыгы, Орус империясы. Анан Совет мезгилинде гана эми башка тарыхый саясий шартта, башка аймакта, башка экономикалык социалдык негиздерде кыргыз мамлекеттүүлүгү, улуттук мамлекеттүүлүгү кайрадан жаралып, советтик улуттук мамлекеттүүлүгү түзүлүп, ал анан советтик мамлекеттүүлүктүн бардык формаларын басып өтүп, бир топ өнүгүүгө жетишип, анан ошонун натыйжасында негизинде 1991 жылы 31 августта эч кандай мындай саясий татаалдыктарсыз эле өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жарыялоого жетиштик да. Мына мындай ушул фактыларды карап, таянып, адистер, илимпоздор кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өзгөчөлүгү жөнүндө сөз болгондо мына ушул фактыны дагы келтиришет да. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 22 кылымдан ашык мезгилге созулган тарыхы үзгүлтүксүз жараян болгон эмес деп. Үзгүлтүккө учураган, өз алдынчалыгын жоготкон учурлар болгон, көп болгон, алар көп кылымдарга созулган. Анын өзүнүн тарыхый, объективдүү, субъективдүү себептери бар.
себептер бар. Эми мына ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдык тарыхы же деги эле тарыхы жөнүндө сөз болгондо биз айтып аткан ошол 2200 жылдык жыл деген санды биротоло мындай бекем кармап албашыбыз керек да, аны шарттуу түрдө кабыл алышыбыз керек. Ушул нюансты дайыма мындай эске тутуп жүрүшүбүз керек да. Кээ бир авторлар ушундай жолугуп калат. Ошол 2003 жылдан кыргыз мамлекеттүүлүгүн 2200 жыл деп эсептеп, анан жыл өткөн сайын, мисалы үчүн азыр 2020 жыл болсо, андан бери 17 жыл өтсө, ошол 17 жылды 2200 жыл деген санга кошуп, азыр кыргыз мамлекеттүүлүгүнө 2217 жыл деген ойду айткан, ошондой маалыматтарды дагы жазган өз эмгектеринде авторлор дагы кездешет да. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Шарттуу түрдө кабыл алышыбыз керек, мындай жакындаштырылган түрдө кабыл алышыбыз керек да. Эмне үчүн? Себеби биздин заманга чейинки ошол Сыматсан берген маалыматтагы биз 201 жыл же 209дан 201 жыл деп айрым авторлор жазып атат. Ошол эле жылы бул маалымат, ошол эле жылы кыргыздарда мамлекеттүүлүк мындай жаралып пайда болду дегенди түшүндүрбөйт да. Биринчиден этнос, андан бир нече жыл, балким бир нече кылымдар мурда жаралып, өнүгүп келген, анан белгилүү бир тарыхый этапта өздөрүнүн саясий түзүмүн түзгөн. Мамлекеттүүлүк дагы андан бир топ мурда түзүлүп, жөнөкөй формасы, анан ал акырында өнүгүп келиши мүмкүн. Бул Сыматсандыкы маалымат. Ошол маалыматтан баштап бизде кыргыздардын, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бизге белгилүү болгон тарыхы башталат да, башталат. Ага чейинки тарыхы тилекке каршы бизге белгисиз, тарыхый булактар жөнүндө мындай маалыматтар али жакшы табыла элек. Эми акыркы мезгилдерде мына Кыяз Молдокасымов көп жазып атат. Кытай тарыхчылары тарабынан дагы 7 кылым мурда 10 кылымга таандык биздин заманга чейинки. Кытай булактарында ошондой кыргыздар жөнүндө маалымат табылды деген кабарды, маалыматты укканбыз. Бирок эми ал маалымат такталып, кыргыз тилине же орус тилине которулуп, биздин коомчулуктун, окурмандардын колдоруна тийгенге чейин биз ал жөнүндө мындай айта албайбыз да. Бирок ошондой маалымат бар. Бул эми албетте жакшы маалымат. Эми экинчи дагы бир маселе кыргыз мамлекетинин тарыхына байланыштуу. Бул тарыхый этаптары. Ар бир тарыхты, ал саясий тарых болобу, экономикалык тарых болобу, башка багыттагы тарыхый өнүгүү болобу, ошол тарыхты окуп үйрөнүүнү мындай жеңилдетүү максатында, анан ар бир доордун өзүнө мүнөздүү болгон өзгөчөлүктөрү, көрүнүштөрү болот. Ошолорду эске алып, адистер, изилдөөчүлөр, илимпоздор кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхындагы бир нече тарыхый этаптарга бөлүшөт да. Айрыкча бул маселе ошол 2003 жылдагы жарык көргөн эмгектерде, илимий монографияларда, конференцияларда айтылды. Ошол мезгилде эгер ошол маалыматтар менен таанышсаңар, мына академик Пласких деген бар. Ошол өзүнүн тарыхый этаптарын сунуш кылган кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы жөнүндө. Абытов Байболот илимпоз өзүнүн сунушун сунуштаган илимий конференцияларда. Анан ошол жылы өткөн илимий конференцияда биз дагы өзүбүздүн кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын этаптарга бөлгөн пикирибизди билдиргенбиз да. Ал жанагы биз силерге берген кыргыз мамлекетинин тарыхынын барактары деген китепте келтирилген. Ошол жерден кенен таанышсаңар болот. Жалпы илимпоздордун пикирине таяна турган болсок, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхый этаптарын 5 этапка бөлүшөт. Биринчи этап бул байыркы доор, же болбосо башаттык өнүгүүсү кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн. Ал биздин заманга чейинки
3-чү кылымдын аягынан биздин замандын 6-чы кылымына чейинки мезгилди камтыйт. Анан кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаттык өнүгүүсү деп мүнөздөнөт. Ал эми 2-чи этап болсо, тарых этап бул Энесай доору биздин замандын 6-чы кылымынан баштап 13-чү кылымга чейинки мезгилди камтыйт. Бул мезгилде кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө булактык маалыматтар бир топ кенен, көп, так, анан кыргыз башкаруучуларынын кыргызча ысмы менен белгилүү болгон Барсбек Каган белгилүү, ички тышкы саясаты жөнүндө кенен кесири маалыматтар бар, аскердик күчү. Анан 9-чы кылымга келгенде улуу кыргыз дөөлөтүнүн түзүлгөндүгү, анын тарыхы жөнүндөгү бир топ жакшы кенен маалыматтар бар. Анан 10-чу кылымдын 1-чи чейрегине келгенде кайрадан саясий бытырандычылык башталып, кыргыздарда бул мезгилде бир нече майда князьдыктар өкүм сүргөн. Ошолордун ичинен эң ирилери Кем-Кемжүү жана Кыргыз деген князьдыктар болгон. Бул 2-чи доор, тарыхый доор, тарыхый этап. 3-чү тарыхый этап бул 13-чү кылымдан 20-чы кылымдын башына чейин, Совет мезгилине чейин созулат. Бул тарыхый этапка, бул доорго эмне мүнөздүү? Бул мезгилде кыргыздар өздөрүнүн мындай туруктуу, өз алдынча көз карандысыз мамлекеттүүлүгүн жоготкондагы көп учурда башка мамлекеттердин курамында болуп калган. Бирок мамлекеттүүлүктү кайра калыбына келтирүү, өз алдынча мамлекетти түзүү аракеттери дайыма болуп келген. Ал кээ бир учурда кыска мөөнөткө болсо дагы иш жүзүнө ачкан, бирок көп учурда мындай ийгиликсиз аяктап калган да. Мисалы үчүн мына Мухаммед Кыргыз, кыргыз падышасы деп бааланган. Ажы би, Кубат би, Атаке Батыр, Атаке би, Алымбек Датка, Ормон хан жана башкаларды мисал келтирсек болот. Бирок бул мезгилде илимпоздордун пикири боюнча кыргыздардагы мамлекеттүүлүктүн белгилери таптакыр жок болуп кеткен эмес, ал уруулук деңгээлде сакталган, уруулук деңгээлде. Кийинки 4-чү этап бул Совет доору. Совет доорунда мына 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык областы түзүлүп, ал өсүп өнүгүп, советтик мамлекеттүүлүктүн бардык формаларын, автономиялык республика, союздук республика формаларын басып өтүп, бир топ жетишкендиктерге жетип, анан 1991-жылы союз кулаганга байланыштуу биз эгемендүүлүгүбүздү жарыяладык. Ошол 1991-жылдын 31 августунан баштап кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 5-чи тарыхый этабы эгемендүүлүк доору башталат. Мына жалпы негизинен кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 22 кылымдан ашык тарыхын ушундай 5 этапка бөлүп карасак болот. Эми этаптары жөнүндө сөз болгондо айрым бир авторлор башка пикирлерди дагы айтышат. Анын бир нече варианттары бар. 6 доорго бөлгөн, 7 доорго бөлгөн. Бирок негизгиси менин пикиримче ушул 5 этапка, 5 доорго бөлүү туура болуп эсептелинет. Бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхый этаптары жөнүндө. Эми акыркы суроо байыркы кыргыз мамлекети. Бул албетте мына тарыхый этаптар жөнүндө жогоруда сөз кылганда бул биринчи байыркы доорго, байыркы тарыхый этабына туура келет. Биздин заманга чейинки 209-201 жылдары сыматсан эскергенде кыргыз этнонимин кыргыздарда мамлекеттүүлүк болгон деп жогоруда айттык. Аны биздин илимпоздор эмнеге таянып, эмнеге негизденип ошол сунушту айткандыгы жөнүндө. Эми тилекке каршы тарыхый булактарда ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башкаруучусу ким болгон, анын чек арасы, мамлекеттик аппараты, аскер күчү, ички тышкы саясаты жөнүндө тилекке каршы маалыматтар азыркы күнгө чейин табыла элек. Балким келечекте табылып, бул маселелер дагы ачыкталып, такталып, толукталышы мүмкүн. Байыркы кыргыз мамлекети же байыркы кыргыздар, биздин ата бабаларыбыз кайсыл аймакта жашаган деген маселе, же болбосо биздин мекенибиз
кайсыл аймакта жайгашкан деген. Азыркы күндө илим чөйрөсүндө, Кыргызстан илиминде бул маселе боюнча эки илимий көз караш бар. Биринчиси академик Василий Владимировичка таандык. Ал эми азыркы күндө мындай эски көз караш, эски пикир деп айтылып калды. Бартальд өзүнүн, академик Бартальд өзүнүн илимий изилдөөлөрүнө, тарыхый булактарды талдоосуна таянып, кыргыз эми академик Бартальдын мезгилинде советтик тарыхнамада мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз болгон эмес. Этнос, кыргыз этносу кайсыл аймакта кыргыздардын мекени. Ал ушундай тиянакка келген. Байыркы кыргыздар же байыркы кыргыздардын мекени, демек кыргыздардын мамлекеттүүлүгү, эгер азыркы тезистерге таянып айтсак, түндүк Монголиянын түндүк батышында Кыргыз Нор деген көл бар, ал азыркы күндө дагы бар, эгер картадан карасаңар. Мына ошол Кыргыз Нор көлүнүн айланасында болгон байыркы кыргыздар түндүк батыш Монголияда Кыргыз Нор көлүнүн айланасында жашаган деген илимий тиянакты чыгарып, илимий концепцияны чыгарып кеткен. Анан совет доорунда, советтик тарыхнамада биз ушул концепцияга таянып гана байыркы кыргыздардын мекенин окуп, үйрөнүп, таанышып келдик. Ага мындай каршы чыккан, аны мындай бир сын айткан, эч кандай бир мындай пикир, илимпоз чыккан эмес. Биринчиден академик Бартальдын авторитети ага жол берген эмес. Экинчиден эми мына ошол доор, ошол мезгил жөнүндө өтө жакшы изилдөөлөрдү жүргүзгөн бир илимпоздордун же кызыккан илимпоздордун дагы мындай болбошу мүмкүн да. Негизи менин пикиримче академик Бартальдтын ошол илимий авторитети бул жерде дагы чоң роль ойногон. Акыркы мезгилдерде академик Бартальдтын бул пикирин мындай төгүнгө чыгарып, аны сын көз менен карап, академик Бартальд адашкан деген ойду айтып, байыркы кыргыздардын мекени, демек кыргыздардын байыркы мамлекеттүүлүгүнүн жайгашкан аймагы түндүк батыш Монголия, Кыргыз Нор көлүнүн айланасы эмес, мына бизге эле жакын Теңир тоонун чыгыш этегиндеги, азыр эми ал жер Кытай Элдик Республикасынын территориясы, Синцзян уйгур автономиялык району. Бирок биз сөз кылып аткан байыркы мезгилде эч кандай мамлекеттик, улуттук чек аралар болгон эмес. Мына ошол Теңир тоонун чыгыш этектеринде Борохоро деген тоо кыркалары бар, анан Зосотун, Элисун деген чөл тала аймак бар. Байыркы кыргыздар ушул жерде жашаган. Кыргыздардын байыркы мекени ушул аймак болгон. Демек, кыргыз мамлекети, байыркы кыргыз мамлекеттүүлүгү да ушул аймакта өкүм сүргөн деген пикирди жаңы илимий көз карашты айтып чыккан москвалык синолог, Кытай таануучу Людмила Акимовна Боровкова деген илимпоз бар, аял илимпоз. Мына ошол илимпоз өзүнүн Борбордук Азиянын, орусча Запад Центральной Азии во II веке до нашей эры, в VII веке нашей эры деген илимий монографиясында 1989 жылы чыккан ушул пикирди айтып чыкты да. Бул жаңы пикир, жаңы көз караш. Анан азыркы күндө мына ушул илимий көз караш көп кыргыз таануучуларды, азыркы учурдагы илимпоздорду ынандырып, ушул көз карашты колдоп атышат. Россиядагы биротоло илим чөйрөсүндө, академиялык чөйрөдө мындай такталып кабыл алыныш керек. Башка илимий тарыхый булактык маалыматтар менен дагы такталыш керек. Бул жерде Боровкова негизинен ошол эле академик Бартальд пайдаланган Кытай жазма тарыхый булактарындагы маалыматтарды тактап, ар тараптуу изилдеп, көп учурларын, нюанстарын тактап, анан ушундай пикирге келген да. Академик Бартальд кыргыздардын байыркы мекени жөнүндөгү өзүнүн илимий пикирин айтканда бир топ так эместиктерге жол берген. Аны көбүрөөк ынандырган ошол көлдүн аталышы, Кыргыз Нор, топонимдин, гидронимдин аталышы болгон деген ойун айткан. Анан Боровкованын пикири боюнча Кыргыз Нор деген аталыш бул кийинки доордо, Энесай доорунда, орто кылымдарда улуу кыргыз дөөлөтүнүн мезгилинде
пайда болгон деген пикирди айтат. Демек, байыркы кыргыз мамлекети жөнүндө сөз болгондо, анын жайгашкан аймагы жөнүндө демек эки пикир бар экен. Бартальдын пикири, академик Бартальдын эскирип калган, анан жаңы көз караш Боровкованын пикири, аны көп илимпоздор Бутанаев, Худяков, Чоротегин, Молдокасымов сыяктуу, Кенесариев сыяктуу азыркы тарыхчы илимпоздор дагы ушул пикирди колдоп атышат. Эми акыркысы байыркы кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө сөз болгондо, ушул өзгөчөлүккө көңүл бурушубуз керек. Жогоруда айттык, маалыматтар өтө кыска үстүртөндө, бирок алар аябай баалуу маалыматтар. Эң биринчи эле Сматсяндын маалыматы, 201 биздин заманга чейинки 201 жылга таандык. Анан кийин Хунну империясынын курамында өсүп өнүгүүсү сөзсүз түрдө хуннулардын мындай аскердик, саясий, лингвистикалык, антропологиялык багыттагы таасирлери тийген биздин байыркы кыргыз элине, этносуна, ата бабаларыбызга, анан мамлекеттүүлүктүн өнүгүү тарыхына дагы. Кыргыздарда азыркы күндө кыргыз уруулары оң канат, сол канатка бөлүнөт, баарыбыз билебиз. Мына ушул салт ошол хуннулардан өткөн. Хуннуларда аскердик максатта эки канатка бөлгөндө өзүнүн урууларын оң канат, сол канат кылып, анан ошол салт кийин кыргыздар тарабынан кабыл алып өздөштүрүлгөн, башка көчмөн уруулар дагы кабыл алган. Биздин заманга чейинки биринчи кылымдын башында 99-жылы хуннуларга Лилин деген Кытай аскер башчысы колго түшүп, анан хунну башкаруучусу аны өлтүрбөстөн анын эрдигине баа берип, Лилинди кыргыз ээлигине, кыргыз падышачылыгына хуннулардын курамындагы башкаруучу кылып дайындаган. Анан Лилиндин династиясы көп мезгилге чейин кыргыздарды башкарып келген. Бул эмне берген? Ошол кыргыздарда Кытай тажрыйбасы тараган деген пикирди айтууга болот. Байыркы кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө сөз болгондо, сөзсүз түрдө ушул фактыны дайым эстеге алышыбыз керек. Биздин заманга чейинки 56-49 жылдары кыргыз мамлекеттүүлүгү өз алдынча көз карандысыз мамлекет болуп калган. Бул хуннулардагы ич-ара бийлик талашуу согуштарына байланыштуу. Мына ушул мезгил кыска болсо дагы тарых илиминде илимпоздор тарабынан эң алгачкы кыргыз көз карандысыз кыргыз мамлекеттүүлүгү деп баа берилип келатат да. Анткени ушул мамлекеттүүлүккө Кытай тарыхчысы, байыркы Кытай тарыхчысы Баньгу го деп мүнөздөө берген. Ал эми го деген кытайча сөз, термин, бул государство, мамлекет деген маанини берет. Демек, бул мезгилде биз коркпой эле кыргыздарда мамлекеттүүлүк болгондугу жөнүндө, ал көз карандысыз болуп, кыска мөөнөттө болсо дагы өкүм сүргөндүгү жөнүндө маалымат алабыз. Анан Чижичи 49-жылы кайрадан каратып алгандагы талас өрөөнүнө жүрүш жасап, кыргыздарды дагы бул жерге алып келип, бирок тилекке каршы ал кыргыздардын андан кийинки тагдырлары жөнүндөгү маалыматтар жазма тарыхый булактарда кездешпейт. Бул маселе илимпоздордун, кыргыз таануучулардын алдында турган маселелердин бири деп эсептейбиз. Мына бүгүнкү лекциябыздын жалпы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы каяктан чыкты, эмнелер негиз болду, анын өзгөчөлүктөрү, тарыхый этаптары, анан эң башаттык доору баштапкы мезгили болгон байыркы кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө негизинен ушул маалыматтарды билсек болот. Бирок албетте адабияттардан өзүңөрдүн билимиңерди кеңейтишиңер керек.